Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Demek bugün Құдай бұйырса өзгөчө bir нәрсе айтылған. Бұл хадисте де негізі бұл Рияз Салихинде балки бардығы оқыш керек деп есептейм. Бұл өзгөчө китептерден муну эч бирөө бұл китепти мындай талашып тартыша албайт да. Ушунчалык деңгээлде да бул китеп, мунун орду бар исламда. Колдон келсе мүмкүн болсо ушуну окуңуздар. Колдон келсе эме калса, бул өтө аз сонун бөлүп да чыгарып коюптур, бирок байке бир хадия кылды эле. Илгери бул эң биринчи чыкканда аябай балдардын кишинен анча-мынча арабчасын окуганда да кичине ажап болгон. Эми кара. Bir жолу Алла неби саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Эгерде эки мусулман бири-бирине кылыч көтөрсө, анда өлгөндө, өлтүргөндө тозокко түшөт деди. Ошондо мен сурадым дейт. Абу Бакр Нуфамин Харис Сакафи. Алланын элчиси, өлтүргөнү түшсө адилет болот го. Эмне үчүн өлгөндө түшөт десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, анткени алда өз жолдошун өлтүрүүнү каалаган дейт. Карасаң канчалык адилеттүүлүк да, субханалла. Бул жерде экөө тең кылыч көтөрбөсүн деп атат да. Экөө тең өлтүрүүгө ниет болбосун, өлүмгө. Мисалы, бир адамды сактап калуу, бүткүл адамзатты сактап калуу деп айтабыз биз. Карасаң, бир адамды өлтүрүп, бүт адамзатты өлтүрүүгө барабар да. Табият. Бул биздин ислам дин адамзаттын табиятына өтө жакын дин. Канча камет келбе, субханалла, мындай кемчилик таба албайсың. Алла Таала ушундай бизге үйрөтүп койгон да. Ошол себептен бир да жерде киши өлтүр деген нерсе жок. Бир да жерде субханалла бирөөнүн көзүн томойто чап деген нерсе жок. Адилетсиздик боло турган болсо, соттун алдында адилеттүү боло турган болсо, ошондо анан барып туруп сот өчүн алып берет экен. Ага чейин жок экен. Бир дагы. Ушундай нерсе. Адамдардын бардыгы тең, азырындай шайтан сокур кылып койду. Кээбилер намаз окуп жүрүпчү, читап койгондор бар экен. Эмне десе мен карап көрсөм дейт да, угуп көрсө ислам терроризмдин дини экен. Мен ошону читап салдым дейт баягы бирөө. Айтып атам, субхан, сен динде эмес экенсиң да. Сен динге кирип да көрүп, окуп да көрүп, сен бир китеп окуп көрдүң беле жок деген. Же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баян, анан ушундай нерсени көп жылдар калыптан алып келишкен да, көп жылдар калыптандырышкан да. Пайгамбардын өмүр баян илгеркилерин жазган караса, только эле пайгамбарды өмүр бою согуштуруп өткөзүп койгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыйналтып, кысталтып согуш кылган, тигини согуш кылып анан кийин жеңип басып алган, мындай басып алыш көрсөтүп койгон да. Субханалла. Бирок азыркы мисалы жаң таза чыгып аткан өмүр баяндан окусаңар, кандай далил менен ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушкан. Бирок бир да жолу 17 жолу жихадка катышыптыр согушка. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да адамды өлтүрбөптүр. Бир дагы. Ушунча чоң согуш болгондо дагы эң көбүндө 70 адам өлүптүр. Карасаң, бирок тен соң 70 миң эмес да. Туурабы? Ошол себептен туугандар, машалла мынакей, пайгамбар айтқан. Бул өтө чоң нерсе. Адам өлтүрүү бул Кудай сактасын, наузубилла. Эртең кыямат күнү Алланын жооп бери бар. Биздин динибизде киши өлтүргөн нерсе жок. Жардыр деген жер жок. Бирөөнү сай деген өлтүргөн жок. Даже жада калсачы, бирөөнү мындай жек көрүп карап койгонго болбойт да. Мен ошо жайда качан мешитке келгениңерде бөлүнбөгүлө. Бирөө Талтай окуса окуй берсин, эмне ишиң бар мен. Бирөө колун чурал окуй берсин, ал сен эмне ишиң, бирөө жатып алып окуй берсин, эмне тиешиң бар. Кыйкыра берсин, амин кыйкыра берсин, да бир нерсесин кыла берсин. Сен такыр кийме кылба. Мусулмандар азыркы мезгилде сен ханафисиң, сен хамбалисиң деп талаша турган мезгил бүткөн уже. Акыйкат анык эле белгилүү. Биз азыр биригишибиз керек. Мусулмандар башы бириккен. Башы бириккен оңой экен да, бирок жүрөк биригиш керек да. Сүйүш керек. Чоң аалымдар, мисалы мына даваттын башында турган Илаз рахматалейх турабы? Мисалы, ошол ушундай деп айткан экен да. Bir günü minbarga mындай мешитке кирип келсе, караса бөлүнүп турушкан экен. Бирөө зикир кылып атыптыр, бирөө талим окуп атыптыр, бирөө анан кийин бардыгы тең эле эме кылыптыр да. Илаз рахматалейхини өзүнө чакырыптыр. Кел, мага кел, бизге кел. Анан мындай карап,
Эмне болсо, койчу ошолор тигилер зикирчилер, койчу тигилер даватчы, койчу ушинтип бөлүнүп аткан экен, мечиттин ичинде отурган. Ошол мезгилде бана минбарга чыгып туруп анан субхан ыйлаган экен. Эй деп өзү кичинекей сүйлөгөндө мынтип кармап тутугуп сүйлөчкөн да. Эй, мусулмандар, бул дин дейт да, адамдарды бөлүштүрбөй, тескерисинче жүрөктөрүн бириктириш керек. Бул мээнет да ошондой жүрөктөрү бириктирүүчү мээнет деген экен да. Дегенден ошондон түшүп кеткен экен да. Бирөөнө да кошулбай, жанткен фитна деп. Карайсыз кандай нерсе? Бардыгы бир болуш керек. Зикир да бир болуш керек. Илим да бир болуш керек. Кара, дават да бир болуш керек. Баары бир мынакей. Чогуу болгондо дин болот. Ошол эле мисалы Саид Нурси жөнүндө келе турган болсок. Мен Саид Нурсинин китептерин баарын окуп чыккам, азыр бүт эмесин. Ошол китептердин көпчүлүгүндө мисалы түркчөсүндө мындай окуп чыккам да. Ал жерде да субашка ишенет да. Дин бул дейт да, бул биригүү дейт. Ал Мавляны катаган. Мавляны болсо айтканда, кел дейт, менин койнума кел. Айтып атат, менин койнума кел дейт. Менин койнума барып атат деген да. Исламдын койнуна барып атат. Ошон үчүн биз бөлүнбөшү керек. Азыр ушунча көп көрүп атам, кай жерге барсаң, үмүтсең, мени карап турат, кайсы жамааттансың дегенсипчи. Айтам, сен ахли сүннө вал жамаат. Ханафи мазхабы, Матурidi акыйдасындамын мен, машаллах. Анан канча жыл 4 ай бергенсиңби деп. Субханалла, 20 жыл бергенмин. Ошон кээ бирлер сен зикир кыласыңбы, олияга баш ийесиңби? Ооба, субханалла. Ошондой нерсе. Субхан акыйдаң туура эмес окшойт. Сен чөтө фалсафа, философ боло ошо. Жок, субханалла, жок, мен Куран, хадис бар. Ошон биз бөлүнбөшүбүз керек тургандар. Чүнтү такыр бөлүнбөшүбүз керек, машаллах. Бөлүнүү бул башкаларга выгодно. Биз жок кылыш үчүн выгодно. Кажы мына үйүңөргө барганда, мечитке барганда, субханалла, ушул не тараткыла. Аллатта бөлүнбөгүлө деген. Аңдыбагыла. Бири-бирине бөлүнбөгүлө, аңдыбагыла. Бул чоң сөз. Ушундай. Ошол сөйдөн айгай көңүл отурган нерсе ошол экен. Субханака ва хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Амин.